Банан кошулган өзгөчө таттуулар бүгүн биздин ашканабызда. Рецепт кимге керек болгон болсо, видеону аягына чейин көрсөңүздөр болот. Керектүү азыктардын баарын текстте калтырып кетем. Азыр видео менен таанышып алыңыздар. Алгач 250-300 грамм унду алабыз. Бул бир чоң ун болуп эсептелет. Ага сода же разрыхлитель кошосуздар дагы. Майды ушундай теркадан чыгарып аласыздар. Унга аралаштырып чыгарсаңыздар батыраак чыгат жана оңой болот. Андан соң бирдей калыпка киргенге чейин аралаштырып алабыз. Дал ушундай ун сыяктуу болуп калуусу кажет. Андан соң бир жумурткага 80 грамм шекер салып жакшылап аралаштырасыздар. Сахар жакшылап эригенче аралаштырып туруп, жанагы даяр болгон унубузга кошуп алабыз. Андан соң камырды жакшылап илеңиздер. Камыр ушундай жумшак болот. Өтө жумшак болсо деле кыжалат болбоңуздар. Муздаткычка салганда катып баштайт. Муздаткычта жарым сааттай тындырып аласыздар. Эми болсо татууларды жасайбыз. 250 грамм сметана жана ошондой эле йогурт. Бул жерде мен шабдалыныкын коштум. Жана ванилин 2 жумуртка, 3 чоң кашык крахмал. Жакшылап аралаштырасыздар дагы. Бул жакта 80 грамм сахар коштум. Таттуу жакшы көрсөңүздөр көбүрөөк кошсоңуздар дагы болот. Бул бизге норма боло турган шириндик. Ошондуктан азайтып көбөйтүп алсаңыздар болот. Йогуртту дагы каалаган өңүнөн жана каалаган өзүңүзгө жаккан йогуртту кошсоңуздар болот. Андан соң идиште майлайбыз дагы биздин даяр болгон камырыбызды формага жараштырып бир калыпта жасап алабыз. Вилка менен дал ушундай тешикчелерди жасап туруп, андан соң эң астына бананды салабыз. Бананды өтө жука кылбаңыздар, орточо ушундай көлөмдө кесип алсаңыздар болот. Бул жакта 2 банан иштетилди. Андан соң биздин даяр болгон таттууну куябыз. Андан кийин өзүңүздөргө каалагандай жаккан красканы кошуп алсаңыздар болот. Менде жашылы бар болчу, ошону 2-3 капля тамчылатып, сүрөт сыяктуу кылып, мрамор кылып тарттым. Кааласаңыздар көбүрөөк, кааласаңыздар азыраак кылып алсаңыздар дагы болот. Мен ушинтип ойноп отура берип, улам кошо берип, аябай жашыл болуп кетти окшойт. Сиздер дагы өзүңүздөргө жаккандай сүрөт тартып жасап алсаңыздар болот. Андан соң 160 градуста 30-40 мүнөт бышырып аласыздар. 170 градуста. Бул пирог чындыгында өтө даамдуу жана башкача пирогдордун бири болуп эсептелет. Буга чейин дагы көптөгөн пирогдордун рецептин сиздерге берип жүрөм. Бул пирог өзгөчө жагат. Анын үстүнө банан кошулуп, жана ошондой эле мрамор өңү менен дагы өзгөчөлөнүп турат. Жакындарыңыздар үчүн сөзсүз түрдө жасап берсеңиздер болот. Биздин пирог бышкандан кийин бетине ушундай таттууларды себелеп кооздойсуздар дагы, муздаткычка салып коюңуздар. 2 саатта толугу менен муздайт. Ошол кезде алып, анан кийин кессеңиздер болот. Дал ушундай чырайлуу пирог болот. Жаккан болсо лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Биздин пирогубуз даяр. Ар дайым сиздер менен акысыз рецепттер менен Ак Суур ашканасы болду. Кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар.